Таң эрте атын токуп кезметине даярданып жаткан Азамат Тентимеш уулу Нарын электр тармактар ишканасынын Каракожур өрөөнүндөгү электр эпкери. Анын бара турчу иш орду тоо арасында болгондуктан ат менен барганга туура келет. Үйеси эшикте атын токуп ишке камданып жаткан маалда жубайы анын бир күнгө жете турчу азыгын камдаганга киришет. Алар жашап иштеген аймак деңиз деңгээлинен дээрлик 3000 метр бийиктикте тургандыктан күнүмдүк жеген азыгынын басымдуу бөлүгү кайнатылган эт. Дайыма эле Азамат жумушта кезде өзүбүз элебиз балдарыбыз менен. Балдарым чоңоюп азыр. Балдар кичирээк кезде жардамга киши алчубуз. Азыр болсо дайыма өзүбүз эле жасайбыз. Бир сутка жумушту. Азамат келечекти мал чарбачылык, үйдүн түшүү өзүбүз аткарабыз дайыма. Ооба, даяр. Жакшы өтүп кел, жумушуң жакшы барып кел. Бизден камсанаба, биз өзүбүз жасап турабыз. Мен жумушка кеттим, сен болсо мал салыңды өзүң тейлеп, катыңды кыла бер балдарым. Жакшы барып келби. Баш жакшы тургула. Жыйырма 4 сааттык нөмөткө камданып келген Азаматтын иши көмөк чордонду ага чейин турган кесиптешинен өткөзүп алуу менен башталат. 10 киловольт тарамдарда эч кандай өзгөрүү жок. Бул өз ордунда тең эчтеке көргөзгөн жок. Самканя жок, өчкөн тарамдар жок. Бардыгы өз калыбында иштеп атат, бардыгы өз калыбында иштеп атат. Андан соң аймактагы айылдарга үзгүлтүксүз электр энергия жеткирүүгө карата бир күндүк кызматка киришет. Анда ал күнү бою жогорку чыңалуудагы көмөк чордондон карыш жылбай түзүлгөн кырдаалга жараша аракетин көрүп, көмөк чордондун тынымсыз иштеп туруусуна көз салып турат. Жаан чачын болсо, шамал болсо, ошондой учурларда фидерлер өчкөндөр кездешет. Анда бизде тиги жерде аварийный сигнал бар атайын, тиги отурган жерибизде. Ош жерден аварийный сигнал чыкканда эмне болду деп бияка крунга келебиз, келип бир сыйра карап чыгабыз, кайсыл фидер өчтү, эмнеден өчтү, кайсы зашта иштеп, кайсы эмнеден өчтү, ошолордун баарын карап, болгон бүт тактап алып, аныктап алып туруп, андан кийин Нарын диспетчерине билдиребиз. Сменге келдим мен. Эч кандай өзгөрүү жок. Бардыгы өз калыбында иштеп атат. Трансформатор 60% менен иштеп атат тагын. Бир аймактын жарыгын камсыздаган бул көмөк чордондо турган кызматкердин эң башкы милдети жоопкерчилик. Себеби ал нөмөттө турган маалда көмөк чордондун аймагынан чыкпай, ар бир жабдуунун тынымсыз иштеп туруусуна көз салып туруусу абзел. Енді эми бир сутка эртең менен 8-де келгенден эртеси күнкү 8-ге чейин бир сутка убактыбызды ушул подстанциянын ичинде өткөзөбүз. Анда эртең менен сменщик экөөбүз смен алмашкандан кийин болгон обстановканын баарын айтылып бүткөндөн кийин ушул жерде авария болуп кетпесин алдын алып турабыз ошол. Бизендеги эми биздин условиябыз Кудайга шүгүр жакшы эми. Ушул жерден эмгектенип семьямды бакырамды багып дегендей элибизге биртке болсо дагы кызматыбызды кылып келатабыз. Иштегениме ушу 2005-жылы май айында кирдим эле, ошол 19 жылдан бери ушул жерде эмгектенем. Ушул Каракожур көмөк чордонунда дежурный электромонтер болуп. Кудайга шүгүр эми. Ушул жерде отурабыз, ушул жерде отурганда тиги жерде сигналыбыз чыгат. Сигнал бар ушул жерде регун. Ушул жерден авария болсо сигнал чыгат. Барып бир сыйра кыдырып осмотр кылабыз. Болгон шартты аныктап туруп, анан диспетчер менен байланышып, ситуацияны толук түшүндүрүп беребиз. Бул телефон кайерге туташылы кандай? Бул азыр биздин ВЧ связыбыз Кочкор көмөк чордонуна прямой туташылуу.
аларга жалган деле Кочкор көмөкчү менен байланышабыз. Алар бизге тиги нарын диспетчерин кошуп берет. Анан аларга айтып беребиз. Кочкордо дагы 10 киловольттуу болсо, 10 киловольт жактан эгер өчүрүү болсо, авариялар болсо, анда Кочкор РЭСте өзүнчө диспетчер бар. Алар менен байланышып, аларга билдиребиз. Алардын көрсөтмөсү аркылуу иш алып барабыз андан кийин. Эгер 110 тарабында эгер авариялар болсо, ал тарапта болсо прямой нарын пестин диспетчерин ошол жака билдиребиз. Анан алар бизге берген табыштама аркылуу иш аракет кылабыз. Жумуштан тышкары бош убактында өзүм атка кызыгам, ат оюндарына. Азамат көмөк жардамда бир күн бою кызматта тургандан соң 2 күндүк эс алууга чыгат. Анда ал бош убактысын саяпкерлик менен өткөзөт экен. Тагыраагы короосунда көк бөрүгө түшчү аттардан тарта таза кандуу сай күлүктөр багылат. Бир күн смен учурумда сменимди өтөп келип, андан кийин үйдөгү чарбачылык менен алектенип, ошол бош убакытты текке кетирбей, ат менен алектенип, эч кандай экөөнүн бири-бирисине зыяны жок. Экөө бир убакта чогуу алып жүрө беребиз. Өзүм смендеги күндөрү балдарыма табыштап кетем, ошо балдарымды үйрөтүп атам. Ошолор аттарды ушулар карап турушат бир күндүк убактымды. Катарда каармандын асыл тукум аттарга кызыгуусу бала күнүнөн башталган. Мындалам бүгүнкү күндө короосунда көк бөрүгө түшчү буудандардан тарта аламанга чабылуучу күлүктөр бар. Ал ат топтоо менен өзүнүн кесибинин окшоштук жактары ар биринин экенин айтат. Тагыраагы эки жакта тең жоопкерчиликти талап кылат. Атка эми бала кезимен байкелерим, аталарым улак көк бөрүгө деле көп кызыкчу эмес, бирок ат чаап, кыргыздын улуттук оюндарына ат чабыштарга катышып жүрүшчү. Мен ошол байкем сууткан аттарды бала кезимен 8 жашыман баштап аламанга ат чаап, ошо аламан чаап жүрдүм, жакей болуп, чабандес болуп ат чаап жүрүп, ошондон атка кызыгуум пайда болду. Ортодо мектепти бүтүп кеткенден кийин, университетке тапшырып кеткенден кийин бир 5-6 жылча студенттик кезде кичине аттан алысыраак жүрүп калдык. Анан кайра ушул ата энемдин колуна кайра келгенден бери ошол ат менен кызыгып, ат менен алек кылабыз. Жок, эч кандай терс таасирин деле тийгизбейт. Бир күн смен учурумда сменимди өтөп келип, андан кийин үйдөгү чарбачылык менен алектенип, ошол бош убакытты текке кетирбей, ошо ат менен алектенип, эч кандай экөөнүн бири-бирисине зыяны жок. Экөө бир убакта чогуу алып жүрө беребиз. Өзүм смендеги күндөрү балдарыма табыштап кетем, ошо балдарымды үйрөтүп атам. Ошолор аттарды ушулар карап турушат бир күндүк убактымды. Анан калган смен учурунда келгенден кийин өзүм карайм. Ошо. Бул аламанга чабылган. Аламанга 6 жолу чабыптым. 6 жолу чаап, 4-өндө биринчи болду. Бирөөндө 4 болуп калды. Ошол бирөөндө болсо байге келинбей калганбыз. Ошо менен аламандан 4 жолу байге уттук муну менен. Өзүмдүн балам чабат муну. Да. Райондук айыл ичиндеги шерин оюндардан 2 жолу, 3 жолу биринчи байген уттук. Андан кийин Кочкор районунун ичинде шерине чабыштан ошол жерден биринчини алдык. Анан ушул областтык чабышка барып, ошол жерден байге келинбей калдык. Кийин Кадыр Акын атабыздын 90 жылдыгында, ушул өткөн жылдын ноябрдын 10-унда Эмгекчилде Куртеректе
Чабыш болбош жеңге алып барбош жерден 4-чү болуп калдык. Буюрса келечеги да калды да, 6 жаш. Өзү 6 жаш. Келечеги кенен. Дагы чоң-чоң үмүттөрүбүз бар бул аттан эми. Мындан кийинки чабыштарда жакшы жетишкендиктерге жетишебиз деген оюбуз бар. Кошой менен Билал бир, Байду менен Байсал бир. Кет деген Кошой жап Байдуну сен, а? Чаба бергиле. Эңкей. Эңкей бер, Кошой, эңкей. Ал. Бас сразу. Бас. Аркалаган кесиби энергетик болсо да сайыпкерлик өнөрдү кошо ала жүргөн азамат ат таптап эле. Тим болбостон ал жашаган Чакан айылдын Көкбөрү командасынын капитаны. Мындалам командасындагы балдардын маал менен чогултуп, машыкканча Көкбөрү ойноп турушат. Мындай аракеттер менен тоог оюнда бул команда облустук, райондук оюндарда бир катар ийгиликтерди жаратып, алдыңкы командалардын катарын толуктап келишет. Жабыш, Байсал, жабыш. Жабыш, карма, жабыш. Sen Байдуну тосуп тур. Жабыш балам, нар жак бетинен жабыш, Байсал. Жабыш. Бизде өзүбүз айылыбыз кичинекей Чакан айылбыз. Bir 30 түтүндөн турган айылбыз. Командабызда негизи курамдын составы 12 бала болуш керек. Айылыбыз чакандыгына байланыштуу командага толбойбуз, бирок 8-9 бала менен оюн алып барып жүрөбүз дайыма. Балдар жаш курактарын айтсам, эми балдарымдын оюндагы командамдын эң улусу менмин. Мен азыр жашым 44-тө. Андан кийинки балдар бүт эле жаш муундагы балдар. Менден кийинки балдар 94-жылкы балдар ойнобойт. 96-жылкы балдар бар. 2001-чи, 2005-чи, эң кичүүсү 2006-жылкы бала. Эми жетишкендерибиз болсо ушул Каракүжүрөнүн ичинде жыл сайын бул кышкы сезон учурунда айыл болуп шерин улак ойноп турабыз. Ошол шерин улактардын бир нече жолку чемпионубуз. Өзүбүз Чакан болгонубуздан машыкчылыкта кызматты кылабыз эми. Балдарга акыл насаатыбызды айтып, антип баш көз болуп, мындай кылгыла, тигиндей кылгыла. Оюн учурунда туура эмес кылгандарын сен оюнда мындай кылып койдуң деп кемчиликтерди түзөтүүгө аракет кылабыз колдон келишинче. Өзүбүздүн оюн учурунда атайын камерага тартып алып, кайра көрүп, эмне кылган кемчиликтерибизди ошолорду карап, ошону оңдоого аракет кылабыз кайра кийинки оюнда. Ошол андан тышкары ушул мектеп жашындагы урактагы балдарыбызды дагы ушул улакка кызыккандары болсо, ошол улакка иштип барып айкелеринин жанына кошуп, мындай өзүбүз бир тренировка кылганда клуб командабызга кошуп алып ойнотуп, аларды дагы ошол өстүрүп келе жатабыз. Сен Кошой жактан тегерем, Билал. Байсал, сен жабыш. Уюштуруу жагынан да жакшы капитан. Көп жылдан бери болуп келатат. Биз кичирээк кезде эле капитан койгонбуз. Ошол боюнча эле капитан болуп келатат. Ошол жакшы. Оюнда да өзү да ойнойт. Өзү аябай эң кич. Азыркы 40 жаштан өйдөкүлөрдүн эң кичи болуш керек, менимчечи. Аттарды эми чогуу эле суутабыз. Чыгымдарды көтөрөт. Көбүн эле буга чейин көтөрүп келди. Дагы деле көтөрүп келатат. Аттарды алат өзү. 3-4 аты бар азыр ушу топточу. Ошол. Мына ушундай жасаган иши менен эл оозуна алынып, көпчүлүктүн көзүнө көрүнгөн каарманыбыз өзү жашаган аймакта кадыр баркка ээ. Тагыраагы ал Каракүжүр айыл аймагында 2 жолу эл өкүлү болуп шайланып, аймактын өсүп өнүгүшүнө аз да болсо салымын кошкон инсандардын бири экен. Азаматты кичигесинен билебиз. Баарыбыз ушул жерде чогуу. Мындай караганда мен агестите айылда турчу элем. Андан кийин чоңоюп окуу жайга өткөндөн баштап биякта чогуу иштеп калдык ушул жерде.
окуучу кезинде мени чабайын десем болчу бир кезде бул. Анан окуу жайды бүтүп келип, ошо окуу жайды бүтүп келгенде баштап ушул жерде энергетик болуп иштейт. Иштеген эми элге белгилүү, элдин айткан эмесин уюштургуч, элдин айткандарын бүт так аткарат. Өзү улуу болсо дагы кичүүлөр менен аябай мындай тыкыз байлашып уюштургуч. Эли жери үчүн тыным албай эмгектенген энергетик учурда өмүрлүк жары менен 3 уул, бир кызды тарбиялап өстүрүшөдө. Ишинде так, үйүндө камкор ата ар дайым балдарын талыкпай билим алуу менен эли жерине ак кызмат кылууга чакырып келет.